Укук коргоо органдарга келгенде башкы прокуратура, сот чечимдери ошолор деген көбүнчөсү ошолор кандай карайт дегени ошого көбүрөөк азыр коомчулук көңүл бурат да. Анткени азыркы баягы кол тийбестикпи, экс-президенттин ошол эмелерин баарын чечип атканы бул бир. Эгерде чынында эле баягы Атамбаев азыр эгерде анын деген экс-президент намы түшкөндөн кийин, жоголгондон кийин бунун деген көп нерселери, укуктары да кетип атат да, баягы экс-президенттин атайын өзүнчө берилген привилегияларычы. Анан эми муну деген допроско чакырышат, суракка чакырышат, прокуратура ошондой иштерди жасап баштаганда канча ошонун баары мыйзамдын чегинде, канча ушул укуктун чегинде болуп атканын ошонун баары тең сөзсүз абдан тим элечи чоң бир фокусмен жасат. Ошон үчүн бул жерде азыр бийликтин, жогорку кеңештин эң негизги максаты жалгыз эле баягы кол тийбестикти алып чыгуу эмес, бирок ошону деген аягына чейин таза, шашпай, ошо иликтөгөнгө бир мындай мүмкүнчүлүк бериш керек да. Мисалы биз кайра мына айтып атпайбызбы, азыр Франциядагы мурдагы президент Николя Саркозиге деген 2012-жылдан бери иликтөө жасалды. Ал жерде аябай ар бир сөзүн тактап далилдеп аткан ошол эмелердин баарын тең даярдады. Бизде болсо ошол кайсы мөөнөттө, канча мөөнөттө башкы прокуратура жанагы күнөөнү деген коюп берет. Канча мөөнөттө сот чечимдер кабыл алат, ошонун баары тең эске алынат. Бирок ошол учурда мына анан ошол жерде баа берилет. Чынында эле азыр экс-президенти ушул статусун чечип атканы деген ушул бизде Кыргызстанда демократияга алып келип, укуктуу мамлекетке алып келеби, же бул жерде баягы эле бир жанагы өчөшкөн, бир кандай өзүн өч алган нерселер болуп атабы деген ошол жерде. Сиздин пикириңизде бүгүнкү күндөгү ошо сиздин оюңузча процедуралык эрежелерди бузуулар Атамбаев буга чейин балким кылды делген мыйзам бузууларды актап кетиши мүмкүн дегендей пикирде болуп жатасызбы? Жок. Мен мисалы Атамбаев бул мүмкүнчүлүктөрдүн баарын түзүп берди. Мыйзамды тез арада, саясий куугунтуктарды алынган, мына Текебаев деле башка саясий лидерлерди камаганда, бизде азыр мына көбүнчөсү Текебаевди камап атканда да ушуну айткан, абал курчуп кетет деп. Курчуган жок. Азыр дагы мына баягы мен ойлойм, эч кандай негизи жок ушул абал кырдаал курчуп кеткенгечи. Анткени бул жерде биз деген уже көндүк, баягы саясий лидерлерди суракка алып, ошентип камап атканы биз уже көнүп калдык. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде баягы наразычылык болот, бирок анчага конфликтке алып барбайт болуш керек. Азыркы президентке Сооронбай Жээнбековго бул дагы ошончо бир сабак болуш керек да. Анткени бул кайрадан мына биз эгерде азыр экс-президент Атамбаевди карасак, өзү түзгөн мүмкүнчүлүккө азыр келип туруп ошо такалды да. Бул деле любой азыркы президентке деле ушул азыркы болуп аткан окуялардын баары тең келип туруп өзүнө деле такалат болуш керек.